Афганистандын Хос облусунун чыгыш тарабындагы алыс аймактарында суу ташкыны жүрүп, анын кесепетинен 17 адам каза тапкан. Каза болгондордун арасында аялдар жана 8 жаш балдар болгону айтылууда. Эскерте кетсек, ушул жылдын май айында өлкөнүн Сарипул облусунун алыскы түндүк тарабындагы аймактарында суу ташкыны 24 адамдын өмүрүн алып кеткен эле. Мындай суу ташкындары өлкөдө бат-баттан катталып турат жана суу ташкындары кыйроолорго эле эмес, адамдардын өмүрүн да алып кетүүдө. Ошондуктан сак болуңуздар, себеби сел жүрүү коркунучу Борбор Азия өлкөлөрүндө да бар. Анда бул жерлерде эртең күтүлүп жаткан аба ырайына кененирээк токтолсок, аны мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайдан баштайлы, өлкөдө катуу жааган жаанга байланыштуу сел, ал эми тоол аймактарда жер көчкү жүрүүдө. Суу ташкыны 7 кишинин өмүрүн алды. Ал эми жер көчкүдөн жабыркагандардан азырынча кабар жок. Ал эми этникалык кыргыздар жайгашкан Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында катуу жааган жаан эртең басаңдап күн ачылышы ыктымал. Казакстандагы жаан-чачын али токтобойт. Астанада өткүн өтүп турат. Алматы шаарында болсо мелүүн жаан жаашы күтүлүүдө. Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында күн ачылса да, Фергана өрөөнүндө жаан токтой элек. Эртең да бул жерде жаан себелеп жаайт. Түркмөнстан Каспий деңизине жакын жайгашканы менен жай мезгили өлкөдө аябай кургакчыл болууда. Себеби Атлантикалык циклон бул жерге тийбей өтүп кетүүдө. Эртең да Түркмөнстанда күн ысык болмокчу. Тажикстанда аба ырайы тез-тез өзгөрүп турат, кээ бир аймактарда жаан катуу жаашы күтүлүүдө. Кыргызстанда 22-23 июлда мезгил менен жаан жаап, күн күңкүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, 22 июлда жана 23 июлда түнкүсүн айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы ыктымал. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетиши күтүлүүдө. Абанын температурасы төмөндөйт, күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Ошондуктан аба ырайы бизге эмнелерди күтүүсүздөн даярдап турганын алдын ала 11 каналынан туруңуздар. Көрүшкөнчө.